чечүүчү Заллакке согушунун баатыры Юсуф ибн Ташфин. Аллахка ант болсун, эгер кайтпасаң, мен сага Аль-Маварид желпигичинен алып барамын. Мутамит ибн Аббад. Севилья көчөлөрүндө кыдырып жүргөн элем. 2009-жылы жай айларынын бир түнү эле. Бул сыйкырдуу шаардын көчөлөрүн кыдырып, мындан 1000 жыл мурдагы Альфонсо 6-нын кебелбес шаарын көз алдыма элестетип кыялдандым. Акыйкатта мен мурда тайпалар падышалары кантип мындай начар абалга түшүп кетишти деп алардын кылган иштерин жактырбайт элем. Бирок Севилья көчөлөрүндөгү узунунан кеткен апельсин бактарын, кереметтерге бай Кордова багын, андан ары Гранаданын көчөлөрү менен барып, Альгамбра сарайын көргөндөн кийин өзүм төмөнкү суроону узаттым. Эгерде мен да тайпалар падышалыгы учурунда Андалустун шаарларынын бирине эмир болуп калсам, бийликти таштап кетмек белем. А эгер Мутамит ибн Аббаддын ордунда болсом, Альфонсо 6 менен согушуу тобокелдигине барат белем, же ага салык төлөп кутулат белем. Туура, мен муну менен ошончолук төмөн абалга түшүп кеткен тайпалар падышаларын актабаймын. Бирок мен бул сыйкырдуу шаарда алар туш болгон азгыруулардын чоңдугун түшүндүм. Испанияга барган бир иш сапарымда алардын ошондогу абалдарын андан да жакшыраак түшүндүм десем болот. Бул өлкөдөгү ар бир шаардын бардык тарабынан тоо, дарыя жана деңиздер сыяктуу табигый тосмолор өзүнчө эгемен өлкөлөрдөй кылып бөлүп турганын байкадым. Шаарлардын ортосундагы атааңдашуу каталондордун жана баскалар провинцияларынын эгемендикти талап кылганы жана Андалустагы улуттар аралык тартышуулар ал шаарлардын азыркы күнүбүзгө чейинки абалына эң жакшы далил боло алат. Каарманыбыз тууралуу сөз баштаардан мурда Андалустун ошол замандагы абалы менен таанышалы. Андалус ислам өлкөсү 22 эмираттыкка өлкөгө бөлүнүп кетет. Алардын эмирлери арабтардан, берберлерден жана муваллаттардан, мусулман готтор болгон. Падышасы өлгөндөн кийин бир эмират 2-3кө бөлүнүп кеткен. Ошентип бөлүнүп отуруп, жакында эле Омави падышаларына салык төлөп турган христиандардын Кастилия падышалыгына жем болушат. Тайпалар доорунда бул бөлүнгөн эмираттар Кастилия падышасы Альфонсо 6-га салык төлөп башташат. Бул христиан падышасы мусулмандардын бөлүнгөн шаарларынын биринин артынан бирин колго алуу үчүн өздөрү төлөгөн салык менен аскер даярдайт. Мына ушундай жол менен биринчи эле Тарик ибн Зият колго алган Андалустун эң чоң шаары болгон Толедону басып алышат. Бул шаардын кулоо тарыхындагы күлкүлүү нерсе, ал шаардын эмири Зуннун падыша Альфонсону куулган Исман бир туугандары менен сарайына чакырып конок кылгандан кийин кулаган. Бул чыккынчы падыша ал учурдан пайдаланып, шаарга басып кирип келчү жерлерди көрөкеткен экен. Ал эми Сарагосанын эмири, Тайба падышаларынын бири бир тууганына каршы Арагондо крестүүлөрүнөн жардам сураган. Тайпалардын башчылары күндөн күнгө көбөйүп, өздөрүнө өздөрү сүрдүү кайман аттарды кое башташкан. Алардын арасында Мутасим бекемдөөчү, Мутадит жардамчы, Мутамит таянуучу жана Насир жеңүүчү. Алардын ар бири момундардын падышасымын дейт эле. Бир адам бир күн кечке басса, момундардын падышасынан үчөөнө жолуга тургандай көбөйгөн. Ошол учурдагы Андалустун акыны бул ыркы жок абалды мындайча сыпаттаганга мажбур болгон экен. Андалустагы менин көңүлүмдү калтырганы, алардын Мутамит, Мутадит деген лакаптары өз ордунда эмес, мамлекеттин да аттары арстандын чабуулун кекирейип айтып берип жаткан мышык сыяктуу. Бардык тайпа падышалары тактыларында отуруп калуулары үчүн крестүүлөргө салык төлөп турган учурда алардан бирөө Кастилия падышасына салык төлөөдөн баш тартат. Ал азыркы Португалиянын чоң бир бөлүгү болуп калган Бадахос эмиратынын эмири эле. Анын ысымы берберлик Аль-Мутаваккил ибн Аль-Афтас. Ал салык төлөөдөн баш тартып эле койбостон, Альфонсону согуш менен коркуткан кат да жиберген.
Andalустун тарыхын тамырынан өзгөрткөнгө чейин ошол катаал абалында кала берген. Альфонсо алтынчы Иудей вазири Ибн Шалипти Сицилия жана Кордова башчысы Мутамит ибн Аббатка жиберет. Андан тайпалардын канчалык деңгээлде төмөн түшүп кетишкенин билдирген ажайып бир иш талап кылат. Альфонсо алтынчы аялын, Испания ханышасын, мечиттин минбарында төрөтүү үчүн Мутамиттен Кордова мечитинин ошол учурда жер бетиндеги эң чоң мечит эшиктерин ачып берүүсүн талап кылат. Мутамит бул ажайып талапка таң калып, анын ордуна биз төлөп жаткан салыктын өлчөмүн көтөрсүн дейт. Бирок вазир Шалип мындан баш тартып, эмирге вазирлери жана шейхтердин алдында адепсиз мамиле кылат. Ибн Аббат маселе Аллах Тааланын үйүн шылдыңдоого жеткенин түшүнгөндөн кийин кылычын сууруп чыгып, элчиликке келип адепсиздик кылып чектен чыккан вазирдин башын чаап салат. Андан кийин Ибн Аббат вазирдин башына кошуп, бүгүндөн кийин сага салык төлөнбөйт деп жазып жиберет. Альфонсо алтынчы ачуусу келип, аскери менен Сицилияга барып, аны курчап алышат да Мутамитке кат жиберет. Шаарыңдын айланасындагы чымындар мага азар берип жатат. Эгер мага желпигиш жиберүүнү каалап турсаң, анда берип жибер. Мутамит Ибн Аббат катты алып, анын артына жооп катары кыска сөз жазат. Аллахка ант болсун, эгер кайтпасаң, мен сага Аль-Маварид желпигичин алып барамын. Аны ороп кайрадан Альфонсо алтынчыга жиберет. Альфонсо алтынчы катты окугандан кийин Аль-Маваридтерден жардам сураптыр деп дароо аскерлерине Сицилияны таштап Кастилия чебине кайтууга буйрук кылат. Анткени ал учурда Аль-Маваридтердин аты Андалустун 4 тарабына таркаган эле. Мутамит ибн Аббат Альфонсонун Аль-Маваридтерди уккандан кийинки аракетин байкагандан кийин тайпалардын эмирлерине биринчи жолу бир жерде чогулуу сунушун айтып кат жиберет. Белгиленген жерге баары чогулганда Мутамит аларга Альфонсо алтынчы менен болгон окуяны айтат. Ошондой эле Альфонсо алтынчы оңой менен баш ийбей турганын айтып, Андалустагы мусулмандарды сактап калуу үчүн Аль-Маваридтерге кат жиберүү сунушун айтат. Анткени Альфонсо алтынчынын атасы өлүм төшөгүндө жатканда ага Андалустан мусулмандарды жок кылуу сөзүн берген. Жыйында эмирлердин бири Мутамитке мындай деп кыйкырат: "Төө кайтарган берберлерди бул жакка Альфонсо алтынчы менен согушуу үчүн алып келесиңби? Эгер аларды жеңгенден кийин биздин бул жашыл шаарыбызда калышып, бизден бийликти тартып алышып, анан бизге төөлөрүн кайтартып коюшаарын каалайсыңбы?" Ошондо Мутамит туруп тарыхта алтын тамгалар менен жазыла турган сөздөрүн айтат. Аллахка ант болсун, мусулмандар Андалустан кулап, динсиздердин жерине айланганына Мутамит ибн Аббат гана себеп болгон деп айтышпайт. Эгер андай боло турган болсо, алар мага минбарларында наалат айтышат. Аллахка ант болсун, Магриптин чөлдөрүндө төө кайтарган мен үчүн крестүүлөрдүн алдында чочко кайтаргандан жакшыраак. Ошондо Бадахостун эмири Аль-Мутаваккил ибн Аль-Афтас туруп Ибн Аббаттын пикирин колдоорун айтат. Андан кийин Гранаданын эмири Абдуллах ибн Буллугин да кошулат. Андалус мусулмандарынан барган катты Аль-Маваридтердин лидери Юсуф ибн Ташфин Аль-Лемтуни окугандан кийин аскерлеринин бир бөлүгүн алып кемеге отуруп Андалустун түндүк жээгине бет алат. Ибн Ташфин Гибралтар кызыгынын жарымына жеткенде кемелерди оодарып салчуудай болгон катуу шамал башталат. Ошондо шейх Абдуллах ибн Ясиндин колунан тарбия алган Юсуф ибн Ташфин колдорун асманга көтөрүп дуба кылат: "О Аллахым, эгерде бул деңизден өтүүбүздө биз жана мусулмандар үчүн жакшылык болсо, анда өтүп кетүүбүздү жеңил кыл. Эгер жакшылык жок болсо, анда артка кайтып кетүүбүзгө жардам бер." Ибн Ташфиндин дубасынан кийин шамал басыла түшөт. Ошентип алар эсен аман Андалустун жээгине жетишкенде, алардын атын алыстан угуп жүргөн Мутамит ибн Аббат жана Андалус эли жылуу тосуп алышат. Мусулмандардын 30.000 аскери түндүк тарапка карай Заллаккеге бет алышат. Христиандар бул суук кабарды угушканда Ватиканга жана жалпы Европага биригүү кабарын жиберет. Ватикандын папасы Европадагы бардык католиктерге бул согушка катышкандарга кечирим болоорун жана өзүнүн бейиштеги сарайынын ачкычын папа жеке өзү тапшыраарын айтат.
Ошондо Франция, Италия, Германия жана Англиядан аскерлер чогулушат. Ал учурда булар католик эле. Альфонсого мусулмандардын аскеринен 2 эсе көп аскер чогулат. Алар Европадагы эң акыркы чыккан куралдар менен башынан аягына чейин куралданышкан эле. Алардын максаты Андалустагы исламды түбөлүккө жок кылуу болгон. Ошондо Альфонсо тизилип турган аскерлерине карап мындай дейт: "Мен бул аскер менен да, жиндер менен да, адамдар менен да согушамын. Мен асмандагы периштелер менен да согушамын. Мухаммад жана анын сахабалары менен да согушамын." Ошентип, эки тарап бейшемби күнү Заллаккеде бетме-бет жайланышат. Ибн Ташфин тайпалар падышалары эчак эле унутуп калган ыкманы колдонуп, Альфонсого кат жиберет. Катта мындай дейт: "Мусулмандардын падышасы Юсуф ибн Ташфинден Рим падышасы Альфонсо 6-га туура жолго жүргөнгө тынчтык болсун. Андан кийин кемелерим болгондо бизге сүзүп өтмөкмүн деп дуба кылганыңды уктук. Биз сага өтүп келдик. Эми дубаңдын акыбетин көрөсүн. Капырлардын дубасы ийгиликсиз. Мен сага исламды кабыл кылууңду сунуштаймын. Же кемсилтилген абалыңда өз колуң менен салык төлөйсүн, же согуш. Мен сага 3 күн убакыт беремин." Бул катты окуган Альфонсо 6 катуу ачууланат. Анткени тайпалардын башчыларына салык төлөөнү өзү буйруган эле. Ошондо Альфонсо 6 мусулмандарды алдамакчы болуп, Юсуф ибн Ташфинге кат жазат: "Эртең жума күнү, мусулмандардын майрамы. Биз мусулмандардын майрамында согушпайбыз. Ишемби иудейлердин майрамы. Алар аскерлерибиздин арасында көп. Ал эми жекшемби күнү биздин майрамыбыз. Ошондуктан согушту дүйшөмбү күнгө жылдыралы." Бирок Юсуф ибн Ташфин крестүүлөрдүн убадасында турбаган коом экенин жакшы билет эле. Ошондуктан аскерлерине дайым даяр турууну буйруйт. Ал эми Альфонсо 6 ошол түнү түшүндө бир кызык түш көрөт. Ал пилге минип алып, барабанды ургулап, сур керней тартып жатыптыр. Көргөн түшүнөн коркуп попторунан сураса, эч ким жооп бере албайт. Айласы кеткенде бир яхудийди мусулмандардан сурап кел деп жиберет. Яхуди еврей мусулмандардын түш жоруган шейхине барып, түштү өзүм көрдүм деп айтат. Шейх ага мындай дейт: "Эй яхуди, сен жалган айтып жатасың. Бул түш сенин түшүң эмес. Бул түштүн ээсине айтасың, болбосо алдымдан чыгып кет." Яхуди: "Эч кимге айтпаңыз, бул падыша Альфонсо 6-нын түшү" дейт. Ошондо шейх анын түшүн төмөнкүчө жооп берет: "Бул түш анын түшү экенин билген элем. Андан башкасыныкы болушу мүмкүн эмес. Ал түш жакында ага келе турган чоң балээден жана оор сыноодон кабар берет. Ал эми пил болсо, Аллах Таала айтат: Раббиң пил ээлерин эмне кылганын билбедиңби? Ал эми мүйүз боюнча Аллах Таала Кур'анда айтат: качан керней тартылганда биринчи аят жеңилүүнүн белгиси болсо, экинчи аят кыяматты билдирген белгилеринин болгондугу үчүн талкаланууну билдирет. Яхуди түштүн коркунучтуу жорумун укканда, Альфонсого согуштан баш тарт деп кеңеш берүүдөн коркуп, кабарды билдирбей коет. Түн ортосунда мусулмандардын аалымдарынын бири Ибн Румайла эмир Юсуф ибн Ташфиндин чатырына чуркап келип, ага сүйүнчү айтуу үчүн ойготуп мындай дейт: "О эмир, бул түнү мен Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламды көрдүм. Ал мага мындай деди: О Ибн Румайла, албетте силер жеңесиңер. Ал эми сен бизге кошуласың." Ибн Ташфин Аллаху акбар деп катуу кыйкырып, аскерлерин да ойготуп жиберет. Аскерлерге Анфаль сүрөсүн окуп, түнкү тахаджуд намазында окууну буйруйт. Аскерлер да бул кубанычтуу кабарды угуп, шейиттикти эңсешет. Ошентип жума күнү таңкы намаздан кийин Ибн Ташфин билгендей эле Альфонсо 6 эки жүздүүлүк кылып аскерлери менен кокустан чабуул баштап калат. Бирок мусулмандар алар менен кайсы убакта болсо да салгылаша тургандай даяр эле. Ошентип Заллаккедеги баатырдык согуш башталат. Ондогон жылдар бою жалаң жеңилүү ызасын татып келген мусулмандар бул сапар Юсуф ибн Ташфиндин башчылыгы менен жеңишке жетишет. Крестүүлөрдүн 60.000 аскеринен 100 чактысы гана тирүү калат. Алардын арасында бир бутунан айрылган Альфонсо 6 дагы бар эле. Ал Кастилияга качып барып, бир жылдан кийин кыйналып өлөт. Мусулмандар аябай көп олжого жетишет.
Андан Ибн Ташфин жана Аль-Маваридтер алган эмес. Аллахтын жардамы менен мусулмандарды куткаргандан кийин Магрибке кайтып келишет. Андан кийин тайпа башчылары кайрадан эле бири-бири менен тартышууну баштайт. Ошондо Андалус эли Мароккодо турган Юсуф ибн Ташфинге кайрадан кат жиберишет. Бирок бул ирет христиандардан эмес, бизди мусулмандардын тайпа-тайпа болуп бөлүнүп алган карлик падышаларынан куткар деп жазышат. Ибн Ташфин мусулманды өлтүрүүдөн коркуп, алар менен согушуудан баш тартат. Ошондо ага ислам өлкөлөрүнүн аалымдарынан уруксат берген фатвалар келип түшөт. Алардын арасында Багдадтан улуу аалым Абу Хамид Аль-Газали да бар эле. Ошондо Ибн Ташфин тайпаларды талкалап, Андалусту Аль-Маваридтер империясына кошуп алат. Бул жакшылыкка ыраазы болгон Андалус эли аны момундардын падышасы деп аташмак болгондо ал баш тартат. Анткени ал тайпалардын эмирлериндей болуп, айбаттуу кайманаттарды жактырбайт эле. Ибн Ташфин бул наамга өзү баш ийип турган Багдадтагы аббасилердин халифасы гана татыктуу деп кичипейилдик менен баш тартат. Ошентип ал өзүнө мусулмандардын эмири деген наамды тандайт. Андан кийин Аль-Маваридтердин баатырлары Шейх Абдуллах ибн Ясиндин, Шейх Яхья ибн Ибрахим Аль-Жидалинин, Шейх Яхья ибн Умар Аль-Лемтунинин, Шейх Абу Бакр Аль-Лемтунинин жана Шейх Юсуф ибн Ташфиндин барактары өзгөчө барактардан болду. Алар Мавританияда төө кайтарып эле жүрбөстөн Аллахтын динин бекем тутунушкан. Анын натыйжасы менен Аллах Таала аларды кадыр-баркка ээ кылды. Алардын империясы Африканын тарыхында бир эле жолу болгон. Аллах Таала алардын баарына мээримин төксүн. Бирок тайпалар эмирлеринен мурда Андалус кандай болгон? Батыш тарыхчылары Европанын эң улуу падышасы болгон деген мусулман падыша ким эле? Андалус андан мурда кандай эле жана андан кийин кандай болду? Эмне үчүн анын доору Андалустун алтын доору деп аталган? Кезектеги каарман